Индиялыктар цифраны, Кытайлар кагазды, гректер демократияны ойлоп табышты. Бул нерселер чын-чынында адамзат тарыхынын нугун өзгөртүп, азыркыга чейин дүйнөнүн өсүп өнүгүүсүнө таасирин тийгизип келет. Ошол эле учурда көчмөн элдер, анын ичинде кыргыз жана казактар дүйнө тарыхына салымы болгон эмес деген күмөндүү ойлор айтылат. Ошондон улам биздин элдерде өзүн кем же төмөн сезүү комплекси бар болгонун байкасак болот. Албетте бул жалган ойлор. Көчмөн элдердин ойлоп тапкан эр токуму, дөңгөлөк, порох жана башка ушул сыяктуу тарыхты өзгөрткөн буюмдардан ашса ашып, бирок кем калышпай дүйнө тарыхын өзгөртө алды деп эсептейбиз. Атты эң алгач кыргыз жана казактардын ата-бабалары өздөштүрдү десек жалганчы болуп калчудайбыз. Биздин заманга чейин 40-кылымдарда шумерлер алгачкылардан болуп атты үйрөтө башташкан. Алар атты көбүнесе аскерлерин ат-арабада согуш талаларына ташуу, этин жеп, сүтүн ичүү үчүн кармашкан. Бирок согушка колдонгон эмес. Ал эми согуштук максатта атчандар кавалериясы азыркы Иран жана Ирак чөлкөмүндө 3000 жыл мурун биринчилерден болуп, Ассирия армиясы жана фарстар тарабынан өздөштүрүлгөнү белгилүү. Дал ошол себептен улам араб тилиндеги фарас сөзү ат, ал эми фарстар атчандар эли деп которулат. Баса, англис тилиндеги аттын horse деп аталып калышы дал ушул фарс сөзүнүн уңгусунан келип чыгат. Бирок фарстар да, ассириялыктар да атты натыйжалуу колдоно алышкан эмес. Ал эми дал биздин көчмөн ата-бабаларыбыз атты эң эффективдүү колдоно алышкан. Эгерде мындан мурунку элдер атты эң жөнөкөй примитивдүү ыкма менен колдонуп келишсе, дал биздин көчмөн элдер атты башкаруунун эң мыкты жана ыңгайлуу жолун таап алышкан. Эгерде башка элдер жөн гана аттын жонун сүрүлүүдөн, ал эми чабандести аттын теринен коргоо үчүн кызмат кылган жөнөкөй чүпүрөктү колдонуп келишсе, мисалы ошол эле көчмөн сармат уруулары, жумшак жана сапаттуу булгарыдан жасалган ээрлерди колдонушкан. Ал эми биздин заманга чейин 3-кылымдын аягында көчмөн хунну эли атта бекем турушту камсыз кылган катуу жыгачтан жасалган ээрлерди ойлоп табышкан. Бекем ээрге отурбай туруп, найза же кылыч менен согушу таптакыр ыңгайсыз болгон. Анткени куралды туура эмес шилтегенде же душмандын соккусун кайтарууда аттан кулап түшүү коркунучу аябай жогору эле. Ошондуктан биздин ата-бабаларыбыз ээрди өздөштүрүп, атаандаштарына караганда чоң артыкчылыкка ээ болуп, согуш талаасында үстөмдүк кылышкан. Алар ээр токумду эффективдүү колдонгонун оңой эле байкоого болот. Ал үчүн кыргыз менен казактар байырлаган өрөөндөн Европага чейин жетип, анын көптөгөн аймактарын багындырып, Рим империясын тизе бүктүргөн Атилланын жортуулун эстеп коюу жетиштүү. Эске салсак, анын империясы Балтика деңизинен Кавказга чейин созулган. Гундардын жортуулунун аркасында биздин ээр токумдар чыгыш Европага кеңири таралып, атчан аскерлерди ар бир армиянын эң күчтүү бөлүктөрүнө айланткан. Бул ээр чабандеске эркин кыймылдап, ишенимдүү отурууну камсыздап бергенинен улам согушуу же жаа атууга ыңгайлуулук жараткан. Ошондон улам аттан жыгылып, бир жерин сындырып алуу коркунучу да азайып калган. Демек, бул ойлоп табуунун мааниси европалыктар үчүн опол тоодой болгон. Себеби ээр токум мындан кийинки атчандар кавалериясы колдонгон бардык салгылашууларда негизги ролду ойногон. Эми техникалык жактан карап көрөлү. Эмне үчүн ээр токум ушунчалык натыйжалуу болгон? Биринчи кезекте аттын үстүндө ээрди койордомурда токулган же кийизден жасалган ичмек жана тердик төшөлөт. Алар өйкөлүү жана ээрдин сүрүлүүсүнөн келип чыгуучу жаракаттарды алдын алса, ээрдин үстүнө төшөлчү көрпөчө атка минүүнүн ыңгайлуулугун камсыздайт. Бул көчмөндөр үчүн аттын күчүн үнөмдөп, узак сапарларда жана согуштук аракеттерде жардам берген. Экинчиден, аттын үстүндө ыңгайлуу ээр токулат. Анын түзүлүшү чабандес үчүн атка зыян келтирбей, узак убакыт бою жүрүүгө мүмкүнчүлүк берип, маневр жасап жана шамдагай кыймылдоодо чоң артыкчылык жараткан. Анын ийри формасы чабандеске кылыччан согушуу жана жаа атуу үчүн аттын үстүндө эркин аракеттенүүгө шарт түзгөн.
Мындан тышкары, көп күндүк жүрүштөрдө чабандестерге уктоого шарттар керек эле. Бул жагынан дагы эйр жардам бергени белгилүү. Ошол эле эйр жаздык катары, тердик төшөк катары, ал эми жууркан ордуна көрпөчө колдонулган. Үчүнчүдөн, эйр аттын үстүнө бекем орнотулуп куюшкан. Көмөлдүрүк жана басмайыл аркылуу бекитилип, чабандестин коопсуздукта атты бастырышын камсыздаган. Айрыкча тоо дөңсүлөрдөн көтөрүлүү жана түшүү маалында натыйжалуу болгон. Ошондой эле тең салмактуулукту сактоо үчүн чабандеске үзөңгүлөр чоң жардам берген. Ал эми акырында сиздерге маанилүүлүгү боюнча негизги элементтердин бири болгон жүгөн жөнүндө айта кетели. Ал атты башкаруу борбору болуп саналат. Анын жардамы менен чабандес атка өзүнүн каяка багыт алып жатканын билдирип, тизгинин тартып, абалды толук көзөмөлдөй алган. Бул жабдык өзгөчө согуш учурунда абдан маанилүү ролду ойногон. Жогоруда саналып өткөн эйрдин бардык элементтери биригип, гундардын Рим империясына чейин чаап жетүүсүнө, анын алсырашына жана ошонун кесепетинен экиге бөлүнүп кетишине түрткү берди десек ашыкча айткандай болбойбуз. Римдиктер мурда басып алган аймактарынан, анын ичинде Британ аралдарынан да чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. Ошол эле учурда гундардын басымы астында Англо жана Сакс уруулары батышка качып, Британ аралдарына отурукташууга мажбур болушкан. Натыйжада алар жергиликтүү кельт калктарын сүрүп чыгарган. Демек, гундардын Европаны басып алышы кийинчерээк Улуу Британиянын түзүлүшүнө да өбөлгө түзгөн. Жөнөкөй тил менен айтканда, борбор азиялык көчмөн ата-бабаларыбыз өздөрүнүн эң улуу ойлоп табуусунун бири болгон эйр токумдун жардамы менен элдердин улуу көчүү процессин баштап, анын натыйжасында орто кылымдардагы Европа мамлекеттеринин түзүлүшүнө негиз салган. Сиздер менен Evidence редакциясы болду. Жаңы чыгарылыштарда кайра жолугушканча.